Кыргызстанда эшектер союлуп, ишкердиктин bir түрүн айланышы bir учурда катуу чуу жараткан. Ал тургай айрым коомдук тамактануу жайларына жөнөтүлө турганы айтылып, кайбир кафелердин да аброюнун түшүшүнө алып келген. Бирок андан кийин кыргыз өкмөт өкүлдөрү эшектер Кытайга экспорттоло турганын билдиришип, аны мыйзамдуу экендигин белгилешкен. Ал эми эшек бизнесин арам деп жерип каршы чыккандар да азыр деле четтен чыгат. Жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаттары Нуркамил Мадалиев менен Турсунбай Бакир уулу эшек сойгондорду жазалоочу мыйзам долбоору даярдап, коомдук талкууга коюп, бирок ал колдоо тапкан эмес. Ошентип элге жат болгон бул ишкердиктин артында башкы ветеринар Калысбек Жумакановдун турарын эч ким ойлобосо керек. Бирок бүгүн парламент жыйынында депутат Тынчтыкбек Шайназаров Кара Суу районундагы Мады айыл өкмөтүндөгү эшек чарбасына токтолуп, эшектин терисин чет өлкөгө чыгарууда мыйзам бузуулар бар экенин, ал ишкана ветеринария жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумакановго тиешелүү делген маалыматты текшерип, ага карата кылмыш ишин козгоо зарылдыгын билдирди. Баягында бир ай мурда Жумаканов Калыс мына жерде мыйзамдуу болбойт деп айткан. Тактап чыксам, көрсө Жумаканов Калыс ушул бизнестин башында ошол турат экен. Мен мына тийиштүү бүт документтерди алдым. Финполициядан дагы алдым. Андай сөзгө, андай тыянакка келгенин себеби 22 январда таможня Кытай менен чек арада контрабандный жүк кармап атат. Контрабанданы ошо машиналарды ачканда 27 000 андатра терisi чыгып атат, и 1570 эшектин терisi чыгып атат. Документтерди көтөрсөк, ошол мамлекеттик ветеринардык кызматынын актысына таянсак, досмотрдун актына, ал жерде биз ачтык көрдүк, 16 000 гана андатрдын терisi бар экен деп документ акт түзүп атышат. Жумаканов өзү кол коюп атат. Ошол фирмага Осо Токойлуу сай деген. Ошол туура 40 000ге рухсат берип атат. Фактически текшергенде андатрдан чыгарып 1570 11 тонна эшектин терisi чыгып атат. Эми менде суроо, Ашылбек Мойдунович. Кыргызстанда 40 000 андатр барбы? Ал каяктан келген? Эң негизги суроо, 1570 эшектин терисинин эти каякта? Кана акт об уничтожении, о захоронении, баягында жок кылуу жөнүндөгү акттар жок. Баалары боюнча айтпай эле коеюн, 11 тонна жалпысынан. Эми Ашылбек Мойдунович, Финполициянын, финансовый полиция мына жөнөкөй сөз менен айтканда, ошонун өндүрүшүндө кылмыш иши азыр тергелүүдө. Мен мурдатан бери суранып келдим. Бүгүн мен талап кыламын. Кылмыш жолуна тартылсын. Түздөн түз ошол ветеринарлык службанын жетекчилиги. Бүгүнкү күндө тергөө мезгилинде жумуштан бошотулсун. Кыргызстанда эшек багып экспорттогон 3 фирманын экөө Кытай ишкерлерине таандык экени айтылып келген. Бирок бул бизнестин артында Жумакановдун аты аталат деп күтпөгөндөр көп болсо керек. Анткени менен иштин мыйзамдуулугунан тышкары мында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болгон жокпу деген да суроо жаралат.